Демек бизнес система бул эмне? Эми рычаг жана бизнес система жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүп кетели. Демек бул бизнес система жок адам мына. Өзү бардыгын жасаган адам. Көбүнчө көп бизнестер ушинтип эле башталат өзүчө. Бир ишкер өзү бардык ишти жасайт. Себеби башында ишкана нолго же плюска чыга элек болот да, минуста жүргөн болот. Андыктан өзү баарын жасаш керек болот. Аны акырындык менен бизнес система айланат же айланбай ошол бойдон кала берет. Эми компания, корпорация, соода түйүн жана башка тармактап кеткен ишкана бул бизнес система экен. Мына пирамида да, элдин тили менен айтканда пирамида. Мына бир ишкананын башында председатель же президент же ошол банктын же ишкананын ээси, анан президент турат, президенттин астында заместительдер турат, замдар, жана руководство аппарата деп атат. Мына аппарат руководство деп атат, ошол президенттин аппараты иштейт, көптөгөн адамдар команда болуп. Анан департаменттер, ар кандай отделдер, мына департамент пластиковых карт дейт, департамент розничного кредитования дейт, жана башка ошол управление маркетинга дейт. Бул жакта компьютер специалисттер иштейт. Чыгылса чоң ишкана, көптөгөн адамдар бири-бирине баш ийип отуруп пирамида курулат экен да. Мына ушул пирамиданы биз бизнес система десек болот экен. Бул пирамида мамлекетте да бар. Бул пирамида ошол эле көптөгөн чоң ишканаларда бар. Ал эми пирамидасы жок ишкер, ал эртең иштебей калса акча түшпөй калат экен. Дегенде 5 кишиден турган пирамида болбосо, анда ал ишкана белгисиз келечеги. Анан чоң акчага чыга албайт. Банк мына бул бизнес система. Банк мына пирамида түрүндө курулган, бул дагы бизнес система. Президент компания дейт, мына шорого окшогон өндүрүшчү бар компанияларда, отделение по производству продукта А дейт, продукта Б дейт, мына шорого окшогон чоң ишкана, бул дагы пирамида, бул дагы бизнес система. Так, мына сиз бизнестин кожоюну болуш үчүн сиз бизнес система курат экенсиз. Кантип мына көрөлү? Мына шоро компаниясы, шоронун ээси, жетекчиси бир убакта өзү же үй бүлөсү менен максым жасап сатышкан. Дордойдо же башка бир базарда сатышкан да. Эгерде эми сизге суроо, ошол шоро компаниясынын ээси азырга чейин үй бүлөсү менен же өзү же 2-3 киши болуп максым сатып бочканын артында отурса, байый беле, миллионер боло эле болбой эле алар? Дүйнөдө атактуу компанияларга айланабы эле, айланбай беле? Кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм, сиз туура жооп бердиңиз. Байымак эмес. Анткени ал тонналап максым сата албайт эле. Ал литрлеп сатат эле. Ал эмне кылды бай үчүн? Ал көптөгөн бочкаларды мен эми жөнөкөйлөп атам. Албетте ал жерде финансылык директорлор, өзүнчө отделдер бар, IT программисттер бар, маркетологдор бар, продажанын жетекчилери бар, отдел продажанын. Жана башка көптөгөн отдел кадровдор бар. Мен эми жөнөкөйлөп атам. Көп тонналап максым сатуу үчүн көптөгөн точкалар жасаш керек болду. Бочка номер 1, бочка номер 2, бочка номер 50, бочка номер 125, бочка номер 270 жана 320 деген көптөгөн точкаларды ачыш керек болду. Ошондо гана ал тонналап максым сата баштады. Ал өзү жалгыз иштебестен команда курду. Көптөгөн адамдардын убактысын сатып алды. Анан розницага сатып атты да убактысынчы. Шоро компаниясынын ээси өзү жалгыз 10 тонна максым сата алмак эмес. Өзү жалгыз 200-300 точкада отура алмак эмес. Ал көптөгөн адамдардын убактысын пайдаланды. Пайдаланды дегенде эми бекер пайдаланган жок, айлык төлөп атат, Көптөгөн адамдардын билимин колдонду. Көптөгөн адамдар менен бирге команда куруп, ошолар менен бирге бизнес курушту. Бизнес система курушту. Чоң компания курушту. Кимдир бирөө күчтүү финансист болсо, ошого жакшы айлык төлөп, же келечекте жакшы айлык төлөйм деп жаш финансист өстүрдү. Кимдир бир бухгалтер менен иштеп отуруп, жакшы айлык төлөп аны алды. Ушинтип отуруп, чоң команда курулду. Көптөгөн кыздар өз убактысын 4000 сом же 5000 сом же 8000 сом айлыкка сатып иштеп атышат. Кызматкер болуп, жана сол жакта иштеп атышат. Ал эми шоро компаниясынын ээси оң жакта бизнестин кожоюну болуп иштеп атат. Мына бир күндө мен 2005-жылдары иштегем. Бир күндө Бишкектин өзүндө 5 тонна максым сатылат эле. Мына 5 тонна. 5 тоннаны шоро компаниясынын ээси, жетекчиси эч убакта өзү жалгыз алмак эмес. Ал көптөгөн адамдарга жумуш орундарын жасап отуруп гана тонналап сатып атат. Анын ой жүгүртүүсү башка болот, көрдүңүздөрбү? Өзү жалгыз иштебестен көптөгөн адамдарга сооп ишин жасап, көптөгөн адамдарга акча табууга, жашоого, акча табууга жардам берип отуруп, чоң иш жасап атат. Ошонун жардам менен тонналап сатылып атат. Мына Бишкек шаарынын өзүндө эле 5 тонна сатылып атат. Эми эсептеп көрөлү. Бир стакан 200 мл бул, Орточо 10 сом. 10 сомго бир стакан келет экен. Эми 1 литр дегенибиз бул 5 стакан экен. 5 стакан дегенибиз ар бирин 10 сомдон көбөйтсөк бул 50 сом экен да. 5 стакан 50 сом турат экен. 5 стакан сатсак, мына 50 сом түшөт экен да. Эми 1 тонна сата турган болсок, бул 1000 литр экен да. 50 сомду көбөйтөбүз 1000 литрге, бул 500 000 сом экен. 1 тоннадан 500 000 сом соода чыгып атат. Эми бул пайда дебейбиз, бул соода. Бирок 5 тонна дегенде бул 5ке көбөйтөбүз, 1 күндүк соодабыз 500 000 сомду көбөйтөбүз 5 тоннага. Бул 2,5 миллион сом 1 күндө соода. Эми ушунун оң эле пайызы пайда болсун. Мен эми бирөөнүн акчасын эсептегенге акым жок. Бирок мен муну мисал катары көрсөтүп атам. 250 000 сом 1 күндүк пайда. Бул эми бир адамдын бетте пайдасы эмес, бул акционердик коом, ошол акционерлердин, бизнес ээлеринин пайдасы экен. Инвесторлор менен бизнес кожоюндарынын жалпы пайдасы 250 000 сом күнүнө түшүп атат. Дал ушул себептен азыркы күндө сиз шоро компаниясынын акциясын алам десеңиз, өтө кымбат турат. Анткени ал гарантия пайда алып келет экен да.
Ал эми сиз 15 жыл мурун же 10 жыл мурун Шоро компаниясынын акциясын сатып алам десеңиз, сиз билбейм 100 эсе 1000 эсе арзан алмаксыз. Анткени пайдасы аз болмок. Эми бул бир эле максымдан. Шоро компаниясы бул бир эле максым Шоро эмес да, бул чалап, чайлар, минералдык суулар, кымыздар жана башка. Бул анан бир эле Кыргызстан эмес да. Бул көптөгөн мамлекеттерде ачылып атат азыркы күндө. Көптөгөн мамлекеттерде акырындык менен өнүгүп атат. Келечекте биз Кыргызстандын Coca-Cola'сы деп койсок болот, СНГ мамлекеттеринде же Евразияда чыгыса чоң компанияга айланчу потенциалы бар компания. Бул компания кантип курулду? Көптөгөн адамдар менен команда курулуп отуруп. Демек, команда куруу бул бизнес система куруунун биринчи кадамы экен да. Банктагы бул мына бизнес система. Бишкекте, Сберкассасы, Кантта, Жалал Абадта жана башка көптөгөн Сберкассаларда көптөгөн соода болот экен. Эми банктын ээси эч убакта ушунча көп адамды өз жалгыз тейлей алмак эмес. Ал команда куруп отуруп, команданын жардамы менен дагы командаларды куруп отуруп, ана чоң акча, чоң сандагы кардарларды тейлей алат. Чоң сандагы кардарларга кызмат көрсөтүп атат. Ал эми Шоро компаниясы болсо көптөгөн миллиондогон адамдарга өз продукциясын өткөрүп атат. Жалгыз бул ишти эч качан жасай алмак эмес. Ал команданын жардамы менен, бирге команда менен биримдүү болуп отуруп бул адамдар жасап атышат бул ишти. Сулук салондагы бул өзүнчө бизнес система. Бул орто бизнес, чоң бизнес эмес албетте, бирок бул дагы бизнес система. Визажист экөө дейли, визажист бирөө дейли, чач мастер, кирпик мастер, татуаж мастер, маникюр мастерлер менен команда куруп отуруп чоң салонго айланат экенбиз. Анан ушул салондун ээси көптөгөн адамдарга кардарап келип отуруп, көптөгөн адамдар менен кардарларды беттештирип отуруп, ошол чоң кызматты ишти уюштуруп отуруп, анан чоң акча табат экен. Өзү жалгыз салондун ээси эгер өзү жалгыз тейлесе, ал эч убакта 100, 1000 деген кардарларды тейлей албайт экен. Ал эми ар бир мастер 10дон, 50дөн тейлегенде 500дөн 1000ге чейин кардарды тейлей алат экен. Шунун жардамы менен гана чоң акча салып атат. Бирок салондун ээси ишке чыктыбы чыкпадыбы, банктын ээси ишке чыктыбы чыкпадыбы, Шоронун ээси ишке чыктыбы чыкпадыбы, кардарлар ага карабайт экен. Алар негизинен визажистке чыктыбы, Сберкассадагылар ишке чыктыбы чыкпадыбы, кыса келип соода кыла берет экен. Ал эми бизнестин ээлери, кожоюндары ишке чыктыбы чыкпадыбы, аны эч ким билбейт деле экен, көңүлдөрү бурбайт экен. Анткени алардын ордуна команда, чоң система иштеп атат экен да. Андыктан биз жашоодо эркиндик алабыз, чоң акча тапкыбыз келет, чоң жашоодо жашагыбыз келет, клеткада жашагандай эмес, чоң жашоодо жашагыбыз келет, бүркүткө окшоп жашагыбыз келет десек, анда биз бизнес система курушубуз керек экен. Эми сизге суроо. Мына банкер, банкта иштеген жумушчу 8ден 18ге чейин, же 8ден 19га чейин, же 8ден 20га чейин иштешет. Ошентип 10 000, 20 000 же 30 000 акча алышат, айлык алышат. А бирок банктын ээси айтуутунда көрүп атабыз. Бир күндө 100 000, 50 000, 200 000 пайда жасап атат. Бир күндө, бир айда эмес. Эмнеге мындай болот? Экөөсүнүн ой жүгүртүүсү эки башка болот. Банкир гарантия, рискке барбастан, тобокелге барбастан, көптөгөн проблемаларды чечүүгө даяр болбостон, ал башын оорутпай даяр жерге ишке келет. Андыктан анын айлыгы аз. Жана ал көптөгөн адамдардын ишин уюштуруп аткан жок. Ал болгону даяр жерге келип бир белгилүү гана жумуштарды кичинекей үйрөнүп алса, тез үйрөнүп алса болот, же көп жыл бою кайра кыла берсе үйрөнүп алса боло турган нерсени жасап атат. Ал өзүнүн гана убактысын пайдаланат. Андыктан ал айлыгы аз. Ал эми көптөгөн адамдардын убактысын туура уюштура билген адам көп акча таап атат. Мына сиз эми айталы ушул Шоро компаниясында иштеп атасыз, бир бочкада иштеп атасыз дейли, же бир финансист болуп иштеп атасыз дейли. Сиз өзүңүздүн точкаларыңызды ачып, филиалдарды ачып, алардын түшкөн пайдасынан прибыль көрө аласызбы, көрө албайсызбы? Албетте жок. Бул туура. Сиз аларга конкурент болосуз. Банкта иштеп атасыз, Сберкассада иштеп атасыз, сиз өзүңүздүн кассаларыңызды ачып алып, ушудан түшкөн пайдадан пайда көрө аласызбы? Процент көрө аласызбы? Көпчүлүк учурда жок. Сулуу салонда иштеп атасыз, визажист болуп, өзүңүздүн визажисттериңизди өстүрүп чыгып, алардын кардарларынан түшкөн пайдадан кандайдыр бир бөлүгүн ала аласызбы? Албетте жок. Сиз аларды алам десеңиз, ушундай өзүмдүн учениктерим чыгарып, алардын түшкөн пайдадан мен дагы процент алгым келет десеңиз, анда сиз өзүңүздүн бизнес системаңызды курушуңуз керек болот. Бирок сиз салонда иштеп атып, же банкта иштеп атып, же Шоро компаниясында иштеп атып, өзүңүздүн бизнес системаңызды кура албайсыз. Эч убакта. И курууга сизге уруксат да жок. Бизнес системанын ээси сизге жардам да бербейт, үйрөтпөйт дагы. Анткени сиз аларга конкурентсиз. Бул жаман да эмес, жакшы да эмес, Бул болгону данный факт деп койсок болот да. Ушуну эске алыңыз. Эгерде сиз өзүңүздүн бизнес системаңызды курам десеңиз, анда сиз ал бизнес системада жүргөнчө, ал бизнес системанын ичинде эмес, өзүнчө курушуңуз керек болот. Же болбосо ал бизнес системадан кетип курушуңуз керек болот. Бирок эч убакта бизнес системанын ээси сизге жардам бербейт, сизге поддержка бербейт. Биздин бизнесте биз поддержка беребиз, биз жардам беребиз. Тескерисинче биз ушундай бизнес система кур деп үйрөтүп атабыз сизге. Кандай сонун мүмкүнчүлүк? Бир дагы жерде сиз иштесеңиз, сизге мындай мүмкүнчүлүктү бербейт экен, көрүп атасыз, Биз сизге ошондой мүмкүнчүлүк берип атабыз. Биздин салонда иштесеңиз, биз андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бирок менин башка бизнесимде, негизги бизнесимде сиз келип иштейм десеңиз, биз сизге ошондой мүмкүнчүлүк да беребиз, жардам да беребиз. Кандай сонун мүмкүнчүлүк, Сиз өз турмушуңузду өзгөртүп, башкача кылып алсаңыз болот. Эркиндикке жетсеңиз болот. Жанагы сол жактан оң жакка өтсөңүз болот. Ошого шанс берип атат, ошого мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин бизнес ушундай бизнес экен.
Бизнес система эмне үчүн бардыгы эле кура бербейт жана кура албайт? Билсе да курбагандар толтурат. Неге? Анткени бул өтө кымбат. Бул акча түрүндө гана кымбат эмес, акча түрүндө да кымбат. Бул моралдык жактан кымбат. Көптөгөн кыйынчылыктардан өтүш керек болот. Көптөгөн нерселерге үйрөнүш керек болот. Аң сезимди өзгөртүш керек болот. Көптөгөн орто класстагы адамдар жана сол жактагы адамдардын жүгүртүүсүн жеңиш керек болот. Көптөгөн сиздин айлана чөйрөңүздө сол жактагы адамдар көп. Эсиңиздеби, мен ийгиликке жетүү жолунда достордун терс таасири деген видео бар, Дал ошол таасир өтө чоң ролду ойноп коет да. Андыктан моралдык жактан көп кымбат болуп калат экен. Ошону сиз төлөөгө даяр болсоңуз, андан бизнес системаны кура баштайт экенсиз. Чоң тобокелдерге барыш керек болот. Чоң тобокелдерди жасап, ошибка кылып, сынып, жыгылып, кайра ордудан туруш керек болот.